Бул Кыргызстан. Бул дагы Кыргызстан. Августта Кыргызстандагы бирден бир белгилүү иликтөөчү жалпыга маалымдоо каражаттары клооптун мурдагы 4 кызматкери сот жообуна тартылды. Алар жапырт башаламандыкка чакырууга айыпталууда. Бирок чындык башкада. Тергөө кимди жоопко тартты? 2 оператор менен 2 эсепчини. Айыптоо эмне дейт? Клооптун кызматкерлеринин ичинен кимдир бирөө шектелип жаткан башаламандыкка чакырууга аралашканы боюнча бир дагы далил жок. Сот отурумунда эмне болду? Көрсөтмө берген күбөлөрдүн бири да кармалгандардын күнөөсүн далилдеген жок. Бул сот процесси Кыргызстандагы журналисттерди куугунтукка алган тенденциянын бир бөлүгү гана. 2022 жылдан бери кыргыз бийлиги коррупцияга каршы күрөшүп, иликтөөлөрдү жасаган көз карандысыз медиага болуп көрбөгөндөй басым жасап келет. Мындайча айтканда, бийлик журналисттерди колу бутунан тушап койду. Журналист Болот Темировду болсо жарандыктан ажыратып, күчтөп Кыргызстандан чыгарып салышты. Анын келинчегин 6 жылга эркинен ажыратып, темир тор артына кетиришти. Экөөнүн тайнеси менен жашаган уулу жетим балдар үйүнө баруу коркунучунда турат. Кыргызстанда көз карандысыз журналисттерге ушундай чабуул болуп жатат.